Саламатсыздарбы. Ободу ке ошондо программасы. Бүгүн жогорку кеңеште соттордун макамы тууралуу мыйзамга толуктоо киргизүү маселеси талкууланганда, депутаттар дагы, сот уюмдарынын жетекчилери дагы адам фактору маселесин көтөрүп, ал болбогондо сот системасына жана дегеле коомдо терс көрүнүштөр бир топ азаят эле дегендей маанай сүрдү. Мисалга сиз бир нерсени автоматтан сатып алсаңыз, ал сизди алдабайт. Бирок дүкөнгө барсаңыз, дүкөнчү алдап коюшу мүмкүн. Коррупция маселесинде дагы ошондой. Адам башка адам менен жолукпастан маселесин интернет же компьютер аркылуу чечсе, коррупцияда бир топ азаят. Ошол себептен санариптештирүү киргизилип жатат. Башкача айтканда, робот менен компьютерлер бизден, адамдардан жакшы болуп чыгууда. Бүгүнкү талкуу учурунда сотторду тандоо кеңешинде талапкерлер каралып, ар башка ыкмалар менен алардын адистик сапаттарына баа берилгенде, баалап жаткан сот тандоо кеңешинин мүчөлөрү тарабынан адам факторун ойноп кетишин жок кылып же аны жок дегенде минималдаштыруу маселесине өзгөчө маани бурулду. Андай адам фактору өзгөчө интервью жасап же баал коюу учурунда ойнойт. Бир суроом бар тандоо кеңешинин төрайымына. Бул жерден тандап атканда билесиздер компьютердин тесттен өтөт. Андан кийин эле человеческий фактор деп коебуз. Бул жазуу жөнүндө жана аңгемелешүү боюнча акыйкат чечимдер чыкпат деген күмөн бар да. Ошого сиз кандай дейсиз? Кеңештин төрайымы депутаттын мындай пикири менен макул болуп, адам фактору кошулганда калыс баага субъективдүү пикир кошулуп кетерин моюнга алды. Бул жок деп айта албайм, мындай бар. Анткени ар бир талапкерге коюлган балл бул ар бир ошол кеңештин мүчөсүнүн өзүнүн субъективдүү пикири. Бирок ошол эле учурда ким кандай балл коюп аткандыгы жөнүндө кеңештин мүчөлөрү билбейт. Анткени ар бир кеңештин мүчөсүнүн алдында өзүнүн компьютери турат. Чындыгында болсо, компьютер же робот жасаган ишке адам фактору кошулганда ал жыйынтыкка жан кирип, машиненин чечими жакшы керек эле. Адамдын колу тийсе эле коррупция башталып, объективдүүлүк бузулса, демек биздин адам коомубуз чирип бүткөн экен. Ачык айтылбаса дагы депутат Жанар Акаев менен тартип комиссиясынын башчысы Кымбат Архарованын сөзүндө дагы ал көрүнүп турду. Адилеттүү, элге кадыр баркы сиңген, өзүнүн калыстыгы менен белгилүү болгон адамдардын кандидатурасын алып келбей атасыңар эч кандай. Ошон үчүн сот тармагына анын ичинде бийликке болгон ишеним ушинтип төмөндөй берет. Тартип комиссиясы сиз жооп берип койсоңуз, эмне үчүн ошол сотторго сөгүш гана берилди? Саламатсызбы, урматтуу депутаттар. Жанарбек Кубанычбекович, Судьялар кеңешине караштуу тартип комиссиясы жөнүндө закон боюнча тартип комиссиясынын мүчөлөрү 9 адамдан турат. Ал 3 адам сот системасынан, 3 адам жогорку кеңештен жана 3 адам президенттен. Жана ошондой эле бизде тартип комиссиясында баягы добуш менен чечилет. Ошол себептен добуш болгондуктан, бул коллегиальный орган болгондуктан добуштун негизинде ошондой чечим кабыл алынды. Бул жоопто коллегиалдык чечим жеке чечимден жаман жана кандай болсун коом жеке бир инсандан начар деген ойду да байкаса болот. Андан да жаманы мыйзам жана эрежелерди бузган соттор эмне үчүн сөгүш алуу менен кутулуп кетти деген суроого Архарова тартип комиссиясы канча мүчөдөн турарын, алар ким тарабынан көрсөтүлөөрүн айтып жатканында чын эле машине, роботтор адамдан жакшыбы деп ойлоп кетесиң. Чындыгында башкача болуш керек эле. Адамдын колу тийгенде машине же робот чыгарган кандай болуусун чечим жакшы керек болчу. Дүкөндө кайсы бир буюм сатылганда дүкөнчүлөр бул колго жасалган деп аны мактайт. Конвейерге караганда модельер тиккен кийим жакшыраак болот. Адамдар ортосундагы мамиледе болсо, адамдык фактор кандай болсун жыйынтыкты бузганы биздин коом ирип бүткөнүн көрсөтөт. Жаны жок роботтор адамдан жакшы болуп чыгууда. Ке ошондо саламатта калыңыздар.